Жаңы жылдык маанай эң алгач эле жаш балдар тарбияланган мекемелерде башталат. Бүгүн Ош шаарындагы балдар үйүндө бөбөктөрдү Ош мамлекеттик университетинин студенттери куттуктап келишти. Алар үчүн Аяз ата Аяз кыздын коштоосунда өзгөчө концерттик программа даярдалган. Студент жаштар буга чейин да майрамдарда келип, балдардын маанайын көтөрүп куттуктап турушкан. Мындан сырткары, карыялар үйүнө да барып, майрамдык шаң тартуулоого даярдык көрүп жатышат. Балдарды жаңы жылдык майрам менен куттуктайын дешип, өздөрү аябай сонун концерттик программа даярдашты. Ушул балдар үйүндөгү балдардын маанайын көтөрүп, ошолорго бир жылуулук тартылап, ошолорду бир аз да болсо кубандырайлы деген негизги максатыбыз ушул болду. Ошол максатта студенттер менен биз ушул жерде отурабыз. Жаңы жылдык балаты майрамы каладагы бардык бала бакча, мектептерде ичак эле шаң менен белгилеп жатышат. Ал эми жалпы шаар тургундарына өзгөчө маанай тартуулоо үчүн Ош шаардык мэриясы даярдыктарды көрдү. Борбордук аянтта орнотулган 22 метрлик балатыны кооздоо үчүн керектүү оюнчуктардан тарта баарын чет жактан атайын алдыртышкан. Айланасын көрктөндүрүү үчүн 2 миллион сом бөлүнгөн. Жасалгалууларды башка мамлекеттерден алып келдирип, атайын ушул борбордук аянтта өзгөчө шаңга шан шөкөткө, майрамдык маанайга толтурганга аракет кылды. Негизинен ушул жалпы келектелүүчү каражат 2 миллиондон бир аз жогору өттү. Бирок ошонусуна карабастан биздин дагы башка өзү колдоп, атайын ушундай бизге дагы демеушү болгондор дагы бар. Ошого эмес алардын дагы эмгеси менен көптөгөн жерлерди жасалгалар жарыктандырып, деги эле Ош шаарындагы жалпы меймандарга бир жаңы жылды жаңыртуу максатында бир жакшы шан шөкөт менен тополоо деген ойдобуз. Быйылкы өзгөчөлүктөрдүн дагы бири борбордук аянтта чоң ёлканын айланасына 100 балат орнотулду. Аларды каалоочулар келип кооздоп кетсе болот. Борбордук аянтта жаңы жылга болгон маанай абдан жакшы экен, даярдыктар дагы жакшы экен. Ошол жасалганы ар бир адам келип өзүнүн табитине жараша салым кошуп кетсе болот экен. Ошону угуп биз дагы жасалгалоого кошулуп буюрса, жаңы жылда дагы келип толук даяр болгондо келип кетебиз. Биз дагы досторубуз менен эле өтүп баратып эле көрүп калдык, эме болуп жардам берели деп. Себеби быйылкы жаңы жыл негедир башкача. Былтыркыдан салыштырмалуу жогорку деңгээлде өтүп жатат. Маанайлары дагы, элдин маанайлары дагы, жаңы жылга даярдыгы дагы абдан жакшы, жогорку деңгээлде. Борбордук аянттагы жаңы жылдык балаты эртең 20 декабрда кечинде салтанаттуу түрдө жандырылат. Ал эми 31-не чейин ар күнү кечинде оюн зооктору уюштурулуп турат. Жыл жаңырар күнү кечинде шаар тургундары жана коноктор үчүн оркестрдин коштоосунда 2 сааттык концерт болот. Айжаңыл Турду Маматова, Мунарбек Арзыбек уулу, ЛТР, Ош шаары.